Ар бир өткөн күн өзүнчө улуу сабак. Өмүр кечирип жаткан бул жарык дүйнө ар бир инсанга ар башка табылыр. Бири-бирин окшобогон турмуш жолун тартуу кылат. Бүгүн биз бүткүл өмүрүн агартуу тармагына арнаган устат окутуучу, татыктуу инсан, изденки илимпоз педагог илимдеринин кандидаты доцент Топчубай Исаковдун бейнеси боюнча кеп учугун улайбыз. Ошол Кыргыз-Өзбек университетинин түптөлүшүндө Топчубай Эргешинде өзгөчө орду бар. Анткени мына ошол окуу уюштуруу бөлүмү бул негизги номер биринчи иш вуздарда. Мына ошол ишти Топчубай Эргешевич уюштуруп жетектеди. Болгондо деле биз ал маалдарда 7 корпуста окуу процессине алып барат элек. 12 факультет бар эле, 4 институт бар эле, 75 кафедра бар эле. Почти бардыгын ошон иштерин караштырып, уюштуруп, жолго салган, териштирген Топчубай Эргешевич болгон. Биз айтчубуз, жалпы жамаат айтчу, университеттин Топчубай Эргешевич бул мотору деп айтып коет элек. Анткени окуу процесси өзүнүн жаңы уюштурганда бир топ маселе, уюштуруу маселелерин чечиш керек болот да. Ошол уюштуруу маселелерин чечүүдө Топчубай Эргешевичтин тажрыйбасы, билими, эл менен болгон мамилеси, ишке болгон мамилеси, жөндөмү чоң роль ойноду деп айтсак менимче жаңылган болбойбуз. Ошол окуу процессин жолго коюуда күн дебей, түн дебей иштеп, университет катары калыптанышына өзгөчө эмгек сиңирген инсандарыбыздын бири катары. Жакшы билем, биз ошол жаңы жаш мугалим катары дагы келип, ушул жамаатта Топчубай Эргешевичтин жетекчилиги менен иштеп, биз дагы акыл топтодук, тажрыйба топтодук. Ошол Топчубай Эргешевичтен алган таалим тарбия менен ушу бүгүнкү күнгө жеттик деп айтсам туура болот. Мен Топчубай Эргешевич менен 2006-жылдан бери иштешип келе жатам. Бул жактан биринчи которулуп келгенде эле анын чындыгында эле баягы аябай жетекчилик касиетине баа бергенмин. Себеби дегенде биринчи кезекте ошол убакта мени таң калтырган Топчубай Эргешевич эң биринчиден ошо иш алга жылсын, биринчи кезекте иш бүтсүн. Бардык кээде баягы үй бүлөлүк баягы маселебизди эле таштап коюп, ошо ишти бүтүрүш керек болчу да. Анан ошол дагы бир ошо жетекчилик, ошол бир касиети, ошо көп аябай ошол убакта баягы окуу бөлүмү бул университеттин мотору деп дайыма айтылып келет. Иштин баардыгы кайнап жаткан жер иш ушул жерде болот. Комиссиялар келет, ар түрдүү текшерүүлөр болот. Аттестациялык, аккредитациялык дагы текшерүүлөрдөн өткөнбүз. Ошол убакта ар бир баягы кагаздын өтөр точкасына чейин маани берип, ошонун кандай жазылат, бул справка кандай жазылыш керек, кандай мааниде болуш керек. Керек болсо баягы кыргыз тилиндеги баягы байламдалар болот го, ошолор кандай бир строкадан экинчи строкага кантип өтүш керек, ошолордон бир аябай көп маани берчү да. Ошол Топчубай Эргешевичтин ошол тарбиясынан улам албетте азыр мен ошолордун баардыгын үйрөнүп, азыркы кезекте өзгөчө азыр илимий ишимде дагы, өзүмдүн илимий ишимди даярдоодо дагы ошондой маселелер менде аз чыкты да. Сөйдүм баардыгын ошону үйрөнүп алган экенмин. Мындай бийиктикке каарманыбыз жөн жеринен келип жеткен жок. Ал бала чагынан окутуучулук кесипти туу тутуп келди. Көздөгөн максатына жетүү үчүн орто мектепти эң жакшы деген баалар менен аяктап, жогорку окуу жайда да алдыңкы студенттердин сап башында жүрдү. Жогорку окуу жайга окутуучу катары кабыл алынган күндөн эле уюштуруучулук жөндөмү, адистик чеберчилиги менен көпчүлүктүн назарына илинди. Өзү мен мектепте окуп жүргөн учурда эле бала чактан эле педагогикалык кесипти тандаганмын да. Анткени биздин учурда бул мугалимдин статусу аябай жогору болчу. Мугалимдер кадыр баркка ээ болгон. Ошого байланыштуу ал мезгилде педагогдордун ролу аябай чоң болгон да. Эми азыркы учурда андай эле аброю төмөн түшүп кетти деп айта албайбыз. Эми бизде баягы замандын талабына ылайык бир мезгилде экономика багытындагылар өтө, андан кийин юриспруденция багытындагылар ошо орусча айтканда престиждүү болуп, ошого көбүрөөк
өтө башташты. Бирок педагогдордун ролун дагы мен баса белгилешим керек. Эч убакта бул жок болбойт. Кайсыл багытта болбосун, кайсы кесипте болбосун, педагогдор чоң ролго ээ болуш керек. Ушул менин 43 жылдык педагогикалык студент мезгилди кошкондогу иш тажрыйбамда өкүнткөн учурлар жок десем деле болот. 978 жылы Ош педагогикалык институтун физика математика факультетинин математика адистиги боюнча институт бүткөн. С отличием менен, артыкчылык диплом менен бүткөн. Артыкчылык диплом менен бүткөндөн кийин ал мезгилдеги талап боюнча бардык студенттер бөлүштүрүлүп айылда мектептерге барыш керек эле. Ошо мамлекеттик бөлүштүрүүнүн негизинде ал Баткен районунун Самаркандек мектебине мугалим болуп дайындалган. Ал жерде ал где-то 1,5 жылдан ашык иштеди. Самаркандек айылы менин өзүмдүн айылым болгондуктан мен бир жагы ошол айылга аны атайын жөнөттүм. Себеби жакшы студент барып, жакшы бүтүрүүчү, жакшы мугалим айылда сабак берсин деп. Кийин анан кайра университет, пединститутка өзүбүз кайра чакыртып алдык. Мына ошондон бери жогорку окуу жайларында эмгектенип келе жатат. Бир топ жыл биздин пединститутта иштеди. Андан кийин мурдакы Кыргыз Өзбек университети, азыр социалдык гуманитардык университетте иштеп келе жатат. Бул Топчу Эргешев көбүнчө коомдук иштерде өтө активдүү эле да. Ошол мезгилдерде факультеттин профсоюз уюмунун жетекчиси да болгон. Ушул кызматта иштеп жүрүп, факультеттин өнүгүшүнө өтө чоң салымын кошту деп айтсак болот да. Ошол студенттердин, окутуучулардын социалдык турмуш акыбалын жогорулатуу боюнча аябагандай көп эмгектерди кылды. Өзгөчө студенттерге чоң жардам көрсөттү. Жатаканага барып, кабар алып, студенттер чөпкө барса, чөпкө барып, пактага барса, пактага барып. Ошондой эле ошол мезгилде студенттик жаз деген фестиваль болчу. Ошол фестивалда дагы Топчу Эргешев как режиссер катары өзү студенттерге көрсөтмө берип, мындай айтыш керек, мындай ырдаш керек деп ошондой наставник катары аябай өзүнүн жардамын көрсөткөн да. 1957 жылы Кара Суу районундагы Кара Сөгөт айылында туулган. 1974 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун физика-математикалык факультетине тапшырып, жогорку окуу жайын 1978 жылы артыкчылык диплому менен аяктаган. 1978-80 жылдар аралыгында Баткен районундагы Самаркандтык орто мектебинде иштеген. 1980-1995 жылдар аралыгында өзү билим алып чыккан физика-математикалык факультетинде окутуучу болуп иштеген. 1995 жылдан бери Кыргыз Өзбек университетинде ар кандай жооптуу кызматтарда иштеп келүүдө. 1982-83 жылдар аралыгында Советтик армиянын катарында кызмат өтөп келген. Ал эми 1985 жылы Москва облусундагы Калинин мамлекеттик университетинен информатиканын негиздери жана эсептөө техникалары деген атайын курстан өткөн. Бир 1995 жылдан баштап Кыргыз Өзбек университетинде ар кандай жоопкерчиликтүү жетекчилик иштерди аркылап келет. Убакыттын тардыгына карабай, илимий иштерин да алдыга жылдыруу аракетинде жүргөндүгүн айтпай кетүүгө болбойт. Мен мына Өзбекстанда кыргыз мектептери бар да. Этникалык кыргыздарга 8 класстын алгебрасын кыргыз тилине которуп бергенмин. Ошол менин котормому Өзбекстандагы кыргыз мектептери окуп жүрүшөт. Андан сырткары мына информатика боюнча мен
бир топ окуу колдонмолорду жазып, ал биздин министрликтин грифине ээ болгондо, аларды биздин университетте, ошо Кыргызстандагы университеттеги студенттер колдонуп келе жатат. Ошондуктан мен баягы кандидаттык диссертациямды кечирээк коргогон менен доцент деген окумуштуулук унаам. Муну мен мындан 10 жыл мурда эле алгам. Илимий ишмердүүлүк багытын алып карай турган болсок, мен бая айтып кеттим, ушу окуу методикалык ишмердүүлүк менен параллель илимий ишмердүүлүгү бир аз баягы убакытта бир кечиктирилип калгандай болду, бирок ошол эле мезгилде ийгиликтүү мына илимдин кандидаты болуп отурат педагогикалык багытта. Эгерде мүмкүн убакыт табылып, ошону каалоо көбүрөөк болгон болсо, мындан бир канча жыл мурда ушул кандидаттык диссертациясын коргоп коюу мүмкүнчүлүгү бар эле. Анткени ал кишинин методикалык жактан жазган эмгектеринин өзү эле бир эмес бир нече илимдин кандидаттыгын татыктуу иштер. Ал жерде студенттер үчүн, мугалимдер үчүн пайдаланууга берилген атайын усулдук колдонмолору, канчалаган жазылган илимий макалалары жарык көргөн чет элдик журналдарда, биздин өзүбүздүн басылмаларда, ата мекендик басылмаларда болгону официалдуу каттоодон өтүп, илимдин кандидаттыгын жактабай көп убакыт жүрүп калды. Анын ошол информатиканы, математиканы окутуу методикасы боюнча иштери өтө баалуу. Ошондуктан анын китептери бар, мына министерствонун грифи менен чыккан китептери бар. Статьяларын биз окуп жүрөбүз. Мына ошонун натыйжасында конференцияларга катышканбыз, бирге жүргөнбүз. Ошол мына топчу эргешибиз 2016 жылы ошол математиканы окутуунун усулу боюнча кандидаттык диссертациясын коргоп, доценттик наамды алгандыгы биз үчүн кубанычтуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин грифи менен жарык көргөн илимий окуу усулдук колдонмолору Q-Basic тилинде, программалоонун негиздери, информатика, Pascal программалоо тили, информатика курсу боюнча лабораториялык иштер, өзбек тилине котормо, окуу китеби, алгебра 8-класс үчүн, мындан тышкары 40тан ашуун илимий усулдук эмгектери. Каарманыбыз окуу жайдын жоопкерчиликтүү кызматы жүктөлгөнүнө, изилдөө ишинин татаалдыгына карабай, үйдөгү чарбалык иштерге, балдарына таалим-тарбия бергенге да жетишип, баалык күндөрүнүн изи калган кара сөгөт айылына да тез кабаралып турат. Туылган жердин топурагы алтын дейт. Туылган жерин сүйбөгөн инсан болбосо керек. Мен шаарда жашап калсам деле, айыл менен байланышты такыр үзгөн эмесмин. Айылда той топурга бара албай калсам дагы, жамандык жакшылыкта сөзсүз барып турам. Айыл менен катташым аябай жакшы. Мектеп менен байланышып турам. Мектептеги мугалимдерге баягы лекцияларды окуп турам. Мектепке чыккан китептеримен жардам берип турам. Мектеп окуучуларына кесипке багыт берүү иштерин жүргүзүп турабыз. Үй тиричилигинде тажрыйбалуу кандай десем эме адам да, уюштургуч адам. Ишти кандай уюштурса, үйдө деле ошондой чарбачылык боюнча коро жайларга, үй турмушуна бардыгына эле камкор, мээримдүү. Ишти кандай сүйсө, үй бүлөнү деле ошондой эле катарда сүйөт. Үй бүлө менен иш бирдей эле, бирок жашоосунун көбү иште өтөт. Эртеден кечке. Ал эми башка күндөрү балдарына, неберелерине баарыбызга көңүл бөлөт. Негизи чыгармачыл, эмгекчил адам. Атамдын ушундай аброю бар экенине сыймыктанам. Ушул шаарда эле эмес, мындай Кыргызстандын башка бурчтарына барганда деле ушу атам жакшы сүйлөгөн адамдар болот. Ошолорду угуп сыймыктанам. Анан бизге ушундай бизге тарбия берип өстүргөнүнө сыймыктанам. Сыймыктана турган нерселерим көп.
Ар бир адамдын инсандык мүнөзүндө артыкчылык жана кемчиликтин кезигиши табигый көрүнүш. Бирок мырзалык кааданы кармана билген Топчубай Эргешевич жалаң гана жакшы жагы менен көпчүлүктүн урмат сыйына арзып келет. Топчубай Эргешевичте инсангөйлүк деле, значит, жогорку деңгээлде да. Мына мен көп кишилер менен иштедим. Көп кишилерди көрдүм. Ар немеде. Эмне үчүн Топчубай Эргешевич тууралуу мен момундай өзүнчө бир толкунданып айтып атам. Мында чоң инсангерчилик, адамгерчилик болгондо деле ушул, значит, адамгерчиликтин ар түрдүү сапаттары, значит, киши менен болгон мамиле, кишилерди, значит, болгон ошол иштеринде чечүү, ушундай эле, значит, керек болсо, значит, адистер менен сүйлөшүү, керек болгондо, значит, келип меймандарды тосуп алуу, алар менен бирге болуп, аларды узатуу, бул процесстеринде мен Топчубай Эргешевич болсо көңүлүм тынч эле. Мен ушул Топчубай Эргешевич менен мына көп жыл бирге иштедик кафедрада. Кафедрадагы кандай оор иш болсо, мен ушул Топчубай Эргешевичке ишенип, сиз ушуну аткарып бериңиз деп суранат болчумун да. Себеби билем, ал баардык ишти так аткарып ордуна коет. Топчубай Эргешевичтен бир мисал катары айтып коеюн. Топчубай Эргешевич бул жерде кагаз иштен документация, студенттерге болгон өзүнүн баягы талабы, себеби студенттерди мүмкүн болушунча сапаттуу билим алып чыгышына өзүнүн салымын кошкон адам. Мисал катары студенттер менен жекече иштейт эле. Ар бир студентти сен ак, сен көк дебестен ар бирине адамгерчилик менен баарына тегиз мамиле кылып, баардыгына ушул мүмкүн болушунча өзүнүн болгон билимин берүүгө аракет кылат эле. Өзүнүн ким экендигин жамааттын алдында көргөзүп тактап койду. Биз албетте агайды мындай чоң ийгиликтери менен только кубанычтабыз, сыймыктанабыз. Мындан кийинки ушул илимий ишмердүүлүк болобу, окуу ишмердүүлүгү болобу, жалпы эле ушу иштеп жаткан ишине чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалап, өзүнө чың ден соолукту каалагым келет. Анткени быйылкы жыл агай үчүн өзгөчө жыл, мына круглый бир юбилейный жыл болуп атат. Ылайым ушу жамааттын, биздин университеттин элибизге, журтубузга көп эмгек сиңиргендигин эске алып, ылайым ушу бактыбызга бар болсо экен деп айткым келет. 2002 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктысы. 2003 жылы Ош шаарынын мэриясынын ардак грамотасы. 2003 жылы Кыргыз Өзбек университетинин эң мыкты усулчусу. 2004 жылы Кыргыз Республикасынын BBB иминин ардак грамотасы. 2006 жылы Кыргыз Өзбек университетинин эмгек сиңирген ишмери. 2007 жылы Каттаталдык айыл өкмөтүнүн ардактуу атоолу. 2007 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин ардак грамотасы. 2008 жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы. 2003 жылы Ош жаңырыгы гезитинин ардактуу атоолу. 2009 жылы Кыргыз Республикасынын BBB профсоюздук кыймылынын мыктысы. 2009 жылы Ош областык мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы. 2013 жылы Ош мамлекеттик университетинин ардак грамотасы. 2017 жылы Кыргыз Өзбек университетинин эң мыкты илимий кызматкери. Иш дегенде ишкен ашын таштап, керт баштын кызыкчылыгын унуткан каарманыбыз бул жылдардын аралыгында калк арасында кадыр тапты. Жеке турмушунда Тажикан эже менен 2 уул, 2 кызды татыктуу тарбиялап өстүрүп, бүгүнкү күндө 11 небереге чоң ата, чоң эне, таята, тайене болушту. Ал эми кесиптик ишинде жүздөгөн шакирттердин устаты катары урмат сыйга жетишти.
в этой школе будут учиться ваши дети и дети ваших детей. И учить их буду не я, безграмотный, нищий бродяга, а настоящий учитель с микроскопами и картами.